Bismillah. Bugün 10 aprel 2021 yıl. Bir okuyamdan bölüşküm gelip ketti. Men üçün öte al okuya mындайча айтканда öte mындай көңүлүмө жакты. Ошол мынагу мектеп менен хиджаб маселеси бизге кайрылгандардын көпчүлүгү эле окуучу кыздар кайрылышат, кайрылгандардын көбү эле. Анан арасында бекем кыздар деле бар. Ата-энеси каршы болсо дагы, эч ким жардам бербесе дагы мен жолугум өлүп кетсем да чечпейм деген. Кээ бир кыздар болсо ата-энеси кой эми кызым, эми кой эми эжекелер айтып атса анан чечип эле кой десе, кээ бир кыздар айла жоктон чечип салгандар бар. Ал эми ошол эжекелердин, директорлордун кысымынан, коркутууларынан, бир ар кандай бир шылтоо сөздөрүнөн жолук салынам деп, хиджаб салынам деп, бирок салына албай жүргөн кыздар өтө көп. Өтө эле көп. Бизде айтат кыздарчы, салынам деген кыздар көп дейт, бирок эжекелерден коркот дейт. Анан ошол эжекелер өздөрү коркок, өздөрү сабатсыз. Ошол алсыз жаш, 12 жаш, 14 жаш кыздарга гана ал жетет да, эптеп, алдап, салдап, бир нерселер айтып эле, бир болбогон иштерди айтып, өздөрүнүн бузуку көз караштарын айтып эле, ушинтип салынбагыла, андай силер да салынып албагыла, биз 2-3 кызга эле уруксат бердик деп, анан кыздардын баары орун алса, жүрөгү кармап өлүп кала тургансып, ушинтип корко беришет. Эми айта турган маселе эмне? Ошол биз бир нерсени байкадык. Ошол окуучу кыздарга жардам бере турган ата-энеси, атасы, акасы, тууганы же айылдашы, ушундай айылда ушундай эркек жок экенин байкадык да. Кыздар кээ бирлер бар, ушундай жададын, тойдун дегендер бар. Ошо мектепти, кээ бир бар, мектептин дарбазасына келгенде титиреп кетем дейт мындай. Ушундай безилдеп калыптыр кээ бир эжекелерденчи. Эжеке сүйлөнө берет экен, кемсинте берет экен, ушинтип сүйлөнүп эле утур нары өткөндө берет экен эле сүйлөнүп, кемсинтип, куугунтуктап, басымдылап, ондой мектепке айла жоктон барат да. Ал мектептен сабак алмак беле. Эми ошо педагог деп айта алабызбы ошолордучу эми? Эми мындай кээ бир ата-энесин гана көрдүк, ошол жанагы мындай болушканынчы. Бирок мына азыркы айта турган окуя мага өтө мындай жакты, таасир этти. Мен силерге ошону угузуп коюуну мен туура көрдүм. Балким башка бирөөлөргө бир үлгү болот. Ош областында болгон, бир 2-3 жыл мурун болсо керек, болгон окуя. Ал кишини да тапсак деле болот. Өтө мындай динге бекем экен, кызын эч кимге капа кылдырбайт экен. Ошол Ош областында бир жайгашкан бир мындайча айтканда бир элитный мектептерден окшойт, мындай кадыр барктуу мектептерденби, директору оруспу, татарбы, ишса ушундай бир неме экен да. Мыйзамды билбеген директор экен. Анан ошол жана сөз болуптур да, ошол кызды жолугун чеч деп. Сөз болуптур, атасы келиптир. Ал атасынан Алла разы болсун. Директор экөө сүйлөшүптүр, директор чечтирем дептир, баары кызын жолугун баары чечтирем дептир. Чечет дептир. Анан атасы айтыптыр. Кыздын жолун чечпейсиз дептир. Чечпейт кызды жолун дептир. Экөө ошентип талашып, анан акыры атасы айтыптыр да, но баш кетсе кетет дептир. Бирок кыз жолун чечпейт дептир. Ушундай айтыптыр, ушу баш кыздын жолугунан дагы, өзүнүн башынан да кыздын жолугун, динин ушундай жогору койгон, чыныгы, акыйкатты түшүнгөн адам экен да. Анан ошол кызына бир көңүлүн ортуп койбосун, кызын бир капа кылып койбосун деп ошондой кооптонуп, кызы менен ошол мектепке сабакка бир 3 ай чогуу келиптир сабакка. Чогуу сабакка келет экен, чогуу мектепке кирет экен. Сабакта кыздын ошо парталардын эң акырына отуруп алат экен, кызын карап. Ошентип 3 ай келиптир мектепкечи, күндө келет экен. Ошо кызында бир нерсе деп көрсүн бирөө деп. Эми атасынын көзүнчө бирөөлөр катуу сүйлөй албайт экен. Ошентип 3 ай каттаптыр да, анан акыры кой дептир, ушу бир нерсе чара көрүш керек деп бир областной прокуратурага, районный прокуратурага барыптыр да. Ал жерде дагы ушу ыйманды түшүнгөн, Алланы тааныган, акыйкатты билген, ушундай мыйзамды дагы билген бир прокурор балдар, юрист балдар бар экен. Алла разы болсун, мен дагы алардан өтө сүйүндүм. Азыр деле
прокурор балдар жакшы эле карап атышат, биз деле мындай жакшы ишибизден ыраазы болуп атабыз. Мусулмандар өтө көп дуа кылып атышат, ыраазы болуп атышат. Анан ошо прокурорлор айтыптыр, бизге арыз жазыңыз дептир, биз мыйзам чегинде аны көрсөтө турган нерсени дептир. Арыз жазыптыр. Теги прокурорлор бир нече жолу чакырып, сурак кылып, эмненин негизинде андай болду, эмнеге андай кыласыздар, кана эмненин негизинде деп отуруп ушинтип сурай беришип, сурай бергенден эле тигилер жүдөп кетиптир. Анан кечирим сураптыр, тынбай. Кечирим сураса кечирбейм деп, акыры бир канча болбой калыптыр да, жана мугалимдерчи ошо болбой. Албетте мыйзам бузуп атса, адамдын конституциялык укугун тебелеп атса, чара болот аларга. Прокуратура деле туура кылган. Аларды ошентип убара кылыш керек, чарчатыш керек, аларды ушинтип кыжалаткыш керек. Акыры кечирим сурап жүрүп, акыры зорго ошол кыздын атасынын арызын кайтарткызып, прокуратурадагы макул деп, алар да кичине мындай адамгерчиликтүү кылып чара колдонбогон окшойт. Эми берден мисал ала турган биз үлгү кандай болуп атат? Мынакей. Чыныгы эркек, чыныгы ата, чыныгы мусулман, чыныгы мындай гам пикири бар, чыныгы акыйкат түшүнгөн, бул дүйнө убактылуу экенин, эл эмне дейт деген убактылуу экенин билген бир чыныгы эркек мусулман экен да. Канча аталар бар, ни рыба ни мясо. Кызына болушту билбейт. Койчу кызым эми ушундай директоруң эми айтып атса андай кылып койчу деп чогулушта же унча калбайт. Же ал барып, сен эмне менин кызымды капа кылтасың, сен кандай акың бар антип кызымды антип кемсинткени, эмне антип сүйлөйсүң? Сен үстүңөн арыз жазам мен, сен кетирменче мен эч жөн койбойм мен. Мен кызымды капкан эч ким акысы жок деп кызына болуша албайт, карындашына болуша албайт. Же болсо бир айылдашына болуша албайт, ошол эркек мечитте ошо айылда жашаган же бир майыл атасы акасы майыл неме экени. Ошол айылда эркектер жок, барып туруп прокуратурага арызданып, барып эмненин негизинде кылтасыз деп ошо маселени көтөрүп, чогулуш уюштуруп, активдүү мындай кыздарды коргой турган адамдар жок болот биздечи. Кыздар өздөрү менен өздөрү жолун чечирген кыздар канча кыздар жолун салына албай жүрөт. Мектепти мисал кыла турган болсок, жүздөгөн кыздар, Кыргызстанды мисал кыла турган болсок, миңдеген кыздар өзүнүн динин кармана албай жүрөт, жолун салына албай жүрөт, намысын коргой албай жүрөт. Айла жоктон чачын ушинтип жайып жүрүшөт. Эми мусулман адам билет бул нерсени кандай сурак, кандай оор экен. Кыямат күнү ар бир чачы үчүн жооп берет. Ошо жаап албай жүргөн үчүн. Кыяматта бир аял 4 эркекти созокко сүдүрүп кетет. Бул деген эмне бул? Эми ушул кишидей болсок, ушул эркектей болсок кана да башым кетсе дагы майлы дейт. Мынакей кызым жолун чечпейт деп. Ошондой кызын карындашын, айылдашын, тааныш бир досунун карындашы болобу айырмасы жок. Ушуну кыздардын намысын коргой алган эркектер болмоюнча биз Кыргызстан эч качан мындай бир бутка турбайбыз биз. Эми ушул окуя эми үлгү болсун деп, башкалар да билсин деп биз бөлүштүк. Бул окуяны бизге бир үкөлөрүбүз айтып берди. Ал кишини таанышат экен. Алла разы болсун. Ушундай инсандардын ушундай немелери мындай сөзсүз түрдө мындай ачыкка чыгыш керек да.